учурда ошо көк бүйүрдүн аттары, баалары асман чапшайт да. Ошол учурда баалар кандай дейм, мисалы ошол аттарды сиз учурунда сатып алдыңыз беле же ат саткан учур болду беле? Ошол убакта альянсты Өмүрбек Бабанов алып подарок эткен. Сизге? Ооба. Жеке сизге? Мага өзүмө подарок эткен да. Эмне себептен улам? Анткени бул эме болду да. Биз сборныйда ойноп атканбыз, анан казактар менен финалга чыгаарда жакшы оюн көргөзсө, эме машина алып берем деп тиги булочени жазып, ушинтип айтылган, мага бир байке айтып кетилди. Муха, сен жакшы ойносоң тиги машина алып беребиз деп атат. Азамат уну айдаганды аябай жакшы көрөт. Ал дайыма үйүнө бара жатып, жеке автоунаа тууралуу кыялданат. Аялдама Тум. Мен Турспортту гана болсо дегем. Азамат О номеринин балансын толуктады да, туура кыялданганына ээ болду. Мой О тиркемесинен сатып алууларды төлөп, балансты толуктап же акчаларды которуп, 10 миллион сомдук ойнотууга катыш. Маслой шок алып берем деп. Анан ошол убакта мен ошо альянсты ээсинен сурап, сборныйга мингени алып келгем. Анан мен айттым, машинам бар. Эгерде чын эле ошондо алып бере турган болсо, ошо альянс эле алып берсе, ушуну эле алат элем дедим. Анан акыркыда ошо финалда ойноп атканда трибунадан айтты, ушундай бунун ээси бөлөк экен. Бабанов ушинтип подарок этип атат Мухага деди. Анан ошо бүткөндөн кийин алып берди $2,500. Эми ал убакта $2,500 ат кетип элек болуш керек болчу. Анан ошон үчүн атымды альянс деп койгонбуз да. Берки эки Амадор менен Махно Рассвет Бөкөнбаев Инусбек байкеники болчу, жана көк ат. Амадор ошол жерде Нурлан Мамбеков эле чогулактарчыбыз, ошонуку болчу Амадор. Анан ошол убакта элдин айтканы, ошо Амадорго Казакстандан казактар $7,000 берген да. Ошол убакта $7,000 2 комната, амай 2 квартира келет экен, анан бияктан тигүү деп сөз кылып калышканда, ошо Амадор эң биринчи катуу баа болчу, сураганда анан сатылган эмес. Андан кийин альянстан бутуна травма алгандан кийин мен $10,000 саттым казактарга. Айыктырып алыштыр кайра бирок. Кийинки жылы оюнга алып кел салышты. Демек ошо $2,500 алган, кайра $10,000 кетти. Бутундан травма алгандан кийин $10,000 саттым. Казактар Казакстанга сборныйга ойногону барганда $17,000 берген. Анда буту таза болчу, өзүм да улактартып жүргөм, анан сатпай койгом. Анда буту таза болчу. Демек Казакстанга барып, ушу казактарды уткандан кийин көз артып калышты да. Казакстанга минип барып улак оюнга салып атканда эле көз артып, ошондо $17,000 берген. Казактардын ошондо жапмай улак болот, ошого да келип бир сыйра шейкити бермек болуп биз тартканбыз. Ошондо көп додонун арасына киргенде көрүп эле анан кызыгып башташкан да. Андан кийин $10,000 кетти. Анан бутундан травма алгандан кийин $10,000 саттым. Кубан деген бар го да тренер, казактын сборныйларын ошол алып кеткен келип.